Кадырман көрүүчүлөр, Манас ТВ каналында Куттуу Рамазан берүүсү менен кайрадан мен Уланбек Кылмырза уулу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кудай Таалам өзүнүн бизге берген нематтарында толтура нематтарды берген, бирок кээ бир күндөрүндагы өзү артыкчылыктары менен өзгөчөлүктөрү менен берди. Анын бирөөсү бизге Рамазан айы. Рамазан айы бизде негизинен 12 ай бар, бирок ошонун ичинде Кудай Таалам бизге тартуу иретинде, белек иретинде Рамазан айында өзгөчө кылып артыкчылык берди. Жана бул айда аткарылган ибадаттарды, намаздардын, орозолордун же башка жакшылык иштердин дагы башка айларга салыштырмалуу бир өзгөчөлүккө экенин дагы бизге белгиледи. Мына ошо Рамазандын биз башка программаларда да толтура пайдаларын, артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн көрдүк. Дагы бир Кудай Тааланын бизге берген белеги катары бул Рамазандын акыркы 10 күнүндө бизге Кадыр түн бар. Бүгүн ошол Кадыр түн деген эмне, Кадыр түндүн мааниси, Кадыр түндү кантип өткөрүш керек дегенде кеп кырмакчыбыз. Ал үчүн бизге студияга конокто теология факультетинден окутуучу доктор Айтмырза Сатыбалиев агай келди. Кош келипсиз агай. Кошок. Кандайсыз, жакшысызбы агай? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшы болуп атат. Алхамдулилlah. Рамазан жакшы өтүп атат. Жакшы, Кудайга шүкүр. Негизинен агай айтсаңыз, биз Куранда айтып атат, бизде ошол Куранды биз Кадыр түнү биз түшүрдүк депчи, Кудай Таала ошондой маанисинде аяттар бар. Агай айтсаңыз, ошол Кадыр түндө же болбосо негизинен эле Куран бизге кандай болуп келди, вахий кантип келди, ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Эми Алла Тааладан вахий келгенден мурда Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem өзүн коомдон алыстатып жалгыз калууну чечкен күндөр болчу, акыркы күндөрү. Мындан ошол максатта Хира үңкүрүнө барып, ал жерде ибадат кылып, коомдун түйшүгү, ошолдордогу оорчулук, зулумдук, булардын үстүнөн кантип буларды оңдоонун жолун көздөп турган мезгил болчу да, пайгамбарыбыздын. Мына ошол максатта ибадат кылышынын, Алладан суранышынын бир себеби да ал үңкүрдө дагы вахий келбестен мурда баштаганын биз көрүп турабыз. Биринчи вахий ошол Хира үңкүрүндө ибадат кылып жатканда келгендиги айтылат. Ал окуянын өзү баарыбыз тарабынан эле белгилүү. Билесиңер, Алак сүрөсүнүн же болбосо Икра деп да жүрөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alaq. Iqra ve rabbukal ekram, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Degen uşul 5 ayatı. Mına ошо ил биринчи жолу, алгачкы жолу түшкөн аяттардан болсо, бул аяттарда да өзү белгилүү, жалпыбызга белгилүү. Ошол пайгамбарыбызга келгенде, пайгамбарыбыз өзү окуу жазууну билбеген бир адам болгон. Мына ошо пайгамбарыбызды мен окууну жазууну билбейм деп айтканда, ошол жолу Hazreti Cebrail aleyhissalam 3 жолу баягы көкүрөгүнөн алып кысуусунун натыйжасында өзү биринчи Икра деп келет. Андан кийин Икра бисми раббикеллезî халак. Андан кийин 3-чү жолкусунда ошол аят окулганда, мына ошондо пайгамбарыбыз ошол аятты окуган экен. Бунун бир канча себептери бар. Пайгамбарыбыздын Алланын бул келген вахийи баягы пайгамбарыбыздын жүрөгүнө салынган деп айтылат. Мунун бир себептерин да окуп кетишинин бир чоң баягы касиеттеринен бири мун деп айтсак болот. Демек, бизге ошол вахийдин келүүсүндө бир канча жолдор бар. Ошолордун бирөөсү бул Жабраил периште аркылуу келгендиги, анан кийин пайгамбарыбыздын өзүнүн жүрөгүнө түшкөндүгү, анан дагы мисалы түш аркылуу дагы келгендиги бар. Баягы Сахих Руя деп коет, баягы Урия аркылуу, илхам аркылуу деп айтабыз. Ушул түрлөр бар. Анткени билесиңер, пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссаламдын биринчи келиши баягы вахий түшкөндөн кийин бул нерсе оңой нерсе эмес. Пайгамбарыбыз мен үч атам үстүмө жаап койгула деп үйүнө барганда вахийден кийинки. Бул оңой нерсе эмес да. Буну биз баягы көрбөгөндүгүбүз үчүн, анын маанисин баягы жакшы түшүнбөгөнүбүз үчүн биз аны өзүбүздө баягы сезе бербейбиз. Бирок пайгамбарыбыз өтө оор нерсе. Ошон үчүн кээ бир нерселерди пайгамбарыбызга жеңил болуш үчүн анын түсүндө
жөнөткөн. Баягы салих рүя деп коет. Ошондой туш аркылуу жөнөткөн. Илхам келе, илхам баягысы көбүнчөсү ошол баягында түрдө жөнөткөн, ошо 2-3 түрдүү жөнөткөн айтат. Демек вахийдин пайгамбарга келүүсү ошол кандай десек түш жолу аркылуу, илхам аркылуу, адам келбетинде, адам келбетинде Жабраил периште аркылуу түшкөндүгүн билсек болот экен агай. Анан дагы да мисалы ошол бүгүн Кадыр түн дедик, Кадыр түнүн мааниси дедик. Биз баарыбызга билгендей, баарыбыз мусулмандар билгендей, Куранда дагы Кадыр сүрөсү бар да. Ошол сүрөсү жөнүндө айтып өтсөңүз, себеби ошол сүрөдө Кадыр түндүн мааниси, артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атат. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Сүрөнүн негизинде. Эми сүрө катарында Кадыр сүрөсү түшкөн. Анан бунун сыртында дагы Кадыр түнү туурасында бир канча аяттар да бар. Ал аяттардын ичинен чыгат. Ошолордон баягы мындай белгилүү бир аятты мисал кылайын, анан кийин баягы Кадыр сүрөсүнүн маанисине көңүл бурайлы. Духан сүрөсүнүн 3-аятында бул Кадыр түнгө байланыштуу экени ачык эле турат. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu emrin hakim. Bul жерде да Кадыр түнүнө байланыштуу. Бунун мааниси да биз аны Куранды ыйык Кадыр түнүндө түшүрдүк жана биз аны ээлерине эскертүү катарында түшүрдүк дейт. Ал түндө ар бир өкүм кылынган иштер белгиленген. Бардыгы белгиленген деген маанide түшкөн. Эми Кадыр түнүнгө байланыштуу сүрө, Кадыр сүрөсүн колго алсак, бул Кадыр сүрөсүндө мындай деп айтылат: Estaizu billahi. Inna enzelnahu fi leyletil qadr. Мен аны, же болбосо Куранды Кадыр түнүндө түшүрдүк биз аны. Ve ma adraka ma leyletul qadr. Кадыр түнүнүн эмне экенин билесиңерби? Дейт. 3-аятында Лейлетул Кадри хайрун мин элфи шехр. Бул Кадыр түнү 1000 айдан да жакшы. Дагы артык, дагы баалуу, дагы ыйык деген маанide түшүрүлүп атат. Анан 4-аятта Таназзалул малаикату вар руху фиха биизни раббихим мин кулли эмр. Ал түнү периштелер жана рух дегенде Жабраил алейхиссалам жөнүндө сөз кылат. Жабраил алейхиссалам Аллахтын уруксаты менен ошол түнү түшөт. Вахийди алып келет. Вахийди алып түшөт. Хия хатта матла'ил фажр. Эми бул түн таңдын атышы менен ошол түндүн амандыкта, эсендикте таң атышы менен акырындайт. Бүтөт деген мааниде болот. Эми бул Кадыр сүрөсүнүн бул жерде баягы бизге демек бул Кадыр сүрөсүнүн Икра бисми раббикаллази халак деп башталган Алак сүрөсүнүн 5-аятынын түшкөн түнүндөн сөз кылып. Бул жерде ушуну да баягы кылат. Эми баягы Куран түшкөн Кадыр түн дегенден бизге ушуну айтат. Бул түндө түшкөн Курандын маанилүүлүгүнөн сөз кылат бул түндө. Мына ошол Курандын маанилүүлүгүн могул жерде айтат. Ошо Кадыр түндүн эмне экенин билесиңерби дегенин себеби ошо эмнеге аны артык кылган башка айлардан баягы кылган жагынын эмне экенин билдирип атат бизге. Бул да Куран экенин. Мына ошону түшүнүп жеткиле ошонун эмне экенин. Бул биз түндү түшүнүү менен бирге ошол түнү түшүрүлгөн Курандын кандай маанилүү экенин билдирип атат. Биз жана айтпадыкпы, Азирети пайгамбарыбыз мына ошол Куран түшкөнгө чейинки өзүнүн коомун бул зулумдуктан, бул караңгылыктан кантип куткаруунун жолдорун да издеп аткан болчу. Мына баягы пайгамбарыбыздын хадиси бар. Рамазандын башы ырайым. Неге ырайым? Ортосу кечирим, аягы берекет, же болбосо тозоктон жабылышы. Тозоктон кутулуу. Биз Куранды түшүнгөнүбүздө да дозоктон кутулабыз. Ырайым бизге ырайым кылып Куранды жөнөтөт, бизге жол көрсөтүш үчүн. Магфирет мен Кудайды таанып билип Куранды түшүнгөндөн кийин менин күнөөлөрүм кечирилип атат.
Менин күнөөм кечирилгенден кийин дозоктун эшиги менин үчүн жабылып атат. Анын берекеттүү болушунун бир баягысы ушу деп ойлойм. Демек Анан бул аятты кадыр түн караңгылык жөнүндө болот го. Ал жерде коомдун бир караңгылык доордо жашаганын да бир эстейли. Курандын түшүшү менен биздин жолубузду жарыкка бөлөгөнүн эч унутпайлы. Денем вот бул кадыр түндүн эң улуу түн экени ушунда жатат. Демек бул кадыр түн ошол бизге ыйык Курандын түшүүсү менен болбосо биз ал түндөр кадимгидей эле бир түндөрдүн бири же күндөрдүн бири болушу мүмкүн эле, бирок ошол Кудай Тааланын каламы болгон, биздин жол башчысы болгон Куран Карим ошол күндө түшкөндүгү үчүн ага бир артыкчылык, өзгөчөлүк берилип атат да. Эми агай айтсаңыз, негизи биз Кыргызстанда кадыр түндү 27-си, 26-сы деген бар, 30-у деген бар, анан 20-сы деген бар. Ошол боюнча айтсаңыз, кайсы күн кадыр түн депчи? Анан кайсы күн кадыр түн деп айтабыз депчи? Сахабалардан келген көптөгөн риваяттар бар. Ар кимдин ар кандай ойлору бар. Анан мисалы азыр баягы учурубузда 27-чи түнү деп белгиленип жүрөт. Бирок баягы орозонун жарымынан, Рамазанын жарымынан, эң баягы 20 күнүнөн кийин дешип жүрөт көп риваяттарда. 20 күнүнөн кийин баягы так күндөрдө кадыр түнүн издеңиз дейт го. 19-чу, 21-чи, 23-чү, 25-чи, 27-чи, 29-чу да болушу мүмкүн. Мына ошол күндөрү кадыр түнүн издегиле деген риваяттар да бар. Анан кийин баягыда Ибн Месуд радиаллаху ан бир сөзүндө мындай дейт. Кадыр түндү орозонун жарымынан кийин ар бир түндө издегиле деген баягы сөзү да бар да. Бул эми ар түрдүү баягы маани берилип жүрөт. Бунун бир баягысы да ар бир түндө деген себеби мен ушундай деп билем. Ана ар түндө, ар күнү дем алган учуруңда, же болбосо баягы иштен колуңга чыгып үйгө барган учуруңда, же болбосо колуңга Куранды алган кезде ошодо изде деген мааниде да айтылып жүрөт. Анан кийин баягы Ибн Аббас тарабынан, Хазирети Өмөр тарабынан келген баягы риваяттарга караганыбызда, ошол жарымынан кийин, орозонун жарымынан кийин так күндөрдө 19, 21, 23, 25, 27, 29 болушу мүмкүн. Ушул так күндөрдө кадыр түнүн издегиле деген риваяттар бар. Демек бизде ошол бизде негизи Кыргызстанда башка жакта дагы 27-синде куттуктаганыбыздын же кадыр түн тосконубуздун же кадыр түндү издегенибиздин себеби ошол так күндөрдөн издегиле дегендик. Анан ушул 27-синде деген дагы риваяттар, хадистер бар экен. 27-синде риваяттар бар. Ошентип белгилеп келебиз да. Эми агай айтсаңыз, ошол кадыр түндө мисалы пайгамбарыбыз эмне кылды эле да? Пайгамбарыбыз кандай өткөргөн? Бизге да бүт тараптан үлгү болгон пайгамбарыбыз ошо кадыр түндү кантип өткөргөн? Жана дагы биз дагы эмнелерди кылсак болот деген. Эми пайгамбарыбызга бул кадыр түнү аяттар эми бир эле кадыр түнү 5 аят түшсө, андан кийинки күндөрү башка убактарда да, башка түндөрдө да аяттардын 23 жыл бою бизге белгилүү түшүрүлгөн. Аяттар бөлүк болуп түшүрүлгөн. Эми Рамазанда да кандай өткөргөн дейбизби, же түндөрүн кандай өткөргөнбү? Кадыр түнү ошо Рамазандагы кадыр түнү кандай? Рамазандагы кандай? Кийинки кадыр түндөрү боюнча сөз кылыш мүмкүн. Бул эми ар бир аятты Азырет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келген ар бир аятты эң жакшы түшүнгөн пайгамбарыбыз болгон да. Менин оюмча бул түндөрдө сахабалар менен баа билесиңер убагында намазын убагында кылган, тахажжуд намаздарын, нафиле намаздарын пайгамбарыбыз убак менен кылып жүргөн да. Бул түндөрдө дагы сахабалар менен бирге балким кээ бир баягыларга маалыматтарга караганыбызда сахабалар менен бирге кээ бир аяттардын үстүндө отурушуп алып бул күндөрү Куранды сахабаларга түшүндүрүү менен баягы кээ бир мисалы азыркыга чейин баягы риваяттар жүрбөйбү, сахабалардын кээ бир аяттар боюнча мындай бири-бирине баягы туура келбеген же болбосо түрдүүчө түшүнүү оногулар. Мына ошолорду бирдей түшүнүүсүнө тигинин түшүнгөндө мындайча айтканда Куранды чечмелешип Куранды окуу менен, Куран намаз ибадаттарын кылуу менен өткөргөн да пайгамбарыбыз.
Мен булардын сыртында башка кадыр түрүндө bir түндүк нерсе. Анан пайгамбарыбыз үчүн ар күн анткени күндө баягы вахий же болбосо түндөрдүн биринде вахий келе турган белгиси пайгамбарыбызга айтылып келген эмес да. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз bir окуядан кийин же кандайдыр bir маселеден кийин дайыма Алладан вахий күтүп жашаганын да унутпайлы. Демек, анда биз азыркы учурда биз мусулмандар биз ошол кадыр түндү кантип өткөрүшүбүз керек? Демек, эмнелерге көңүл буруш керек? Көп ибадат кылышыбыз керекпи же ошо Куранды түшүнүш керекпи же башка фикх окуш керекпи же тафсир окуш керекпи? Мисалы, эмнелерге көңүл буруш керек анда? Менин оюмча Куранды жана Куран илимдерин окуш керек. Куран илимдери деги эле өзү Куранды түшүнүү үчүн, түшүндүрүү үчүн пайда болгон илимдер. Курандын ичинен чыккан илимдер. Биз Куран илимдерин азыркы учурда түшүнбөй туруп Куранды түшүнүшүбүздө бизге кандайдыр бир баягы туура эмес болушу мүмкүн. Куран илимдерин билбесе түз эле мен Курандан түшүнүп коем деш да кыйын. Ошондуктан Куран менен кошо Куран илимдерин бирге Куранды түшүнүү үчүн окуш керек. Бул эң биринчи биздин ибадатыбыз Куранды түшүнүү. Андан кийин Куранда айтылган, мен ошондо Куранды түшүн дегенде намаздын эмне үчүн окулганын, закаттардын бизге фарз болгон ибадаттардын эмне үчүн айтылгандарын Куранды биз түшүнгөнүбүздө эң жакшы түшүнөбүз. Андан кийин Куран илимдерин окушубуз керек. Фыкх болсун, биринчи хадис деги эле өзү Курандын бир баягысы тафсири маанисинде. Пайгамбарыбыз айтып жүрөбүз, пайгамбарыбыз Курандын жандуу өрнөгү деп. Мына хадистер ошонун оозунан чыккан сөздөр. Албетте, хадистердин ичинде бизге бүгүнүбүзгө чейин кантип, кандай жол менен жетиштанып башка бир тартышыла турган тема. Бирок биз бул Куранга кошо Куран илимдерин да Куранга тийиштүү жазылган китептерди эң жакшы түшүнүп, Куранды түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан ибадаттарыбыз, албетте ибадаттарыбыз. Орозобузду жакшы тутуп, бул орозо айында бериле турган садака фитр, садакаларды, зекат бериле турган зекаттарды, ажылык сапарларыбыз колунан келген мүмкүнчүлүгү болгон адамдарыбыздын ажылык сапарларында алар үчүн парз болгон ибадаттарды орундатыш абзел. Ар бир мусулман үчүн. Анткени биз ибадатыбыз менен бир тараптан Курандын ичинде айтылган кээ бир маанилерди жашаганыбыздын өзү бир өрнөгү ибадатыбыз. Мен Куранга ишенбесем, анда менин ибадатым болмок эмес. Демек, Куранда мен түшүнгөнүм, менин ошол эле учурда ибадатым амалыма төгүп атат. Ибадат ошол эле учурда бир амал. Чынын айтканда. Мындайча карасаңыз амал. Жакшы. Агай, айтсаңыз, мисалы, азыркы учурда эми мындай да, мисалы, мусулмандар, биздин бир туугандар, телекөрүүчүлөр үчүн да кызык болуп аткандар, ошол кадыр түндү негизинен Кыргызстанда 27-си белгиленет, же болбосо башка күндөрү дагы. Ошону үйдө өткөрүш керекпи же ошо мечиттерде өткөргөн да жакшы, ошол боюнча да айтсаңыз да. Себеби мечиттерде жалпы мындай чогулуп, жамаат менен ибадат же жамаат менен зикир, пикир же жамаат менен илим болот же үйдө жеке-жеке ушундай өткөргөн жакшыбы? Эми бул баягы шартка байланыштуу да. Эми баягы азыр айыл жерлеринде отурган мына ушул убактарда зыяраттарыбыз көбөйөт, бири-бирибиздин балдардын ата-энесинин үйүнө келиши мүмкүн. Албетте, эми месчитте топтолуп, жамаат түрүндө бирге отурушуп, ал жерде вааз, ал жерде китеп окулуп, ал жерде белгилүү темаларды бири-бири менен баягы баарлашып, сүйлөшүп, маектешип, бул эң жакшы нерсе. Биздин ибадат үчүн жамига месчитке чакырылышыбыздын бир себеби да бул. Сенин саламдашкан, эсендик, амандык тилеген адамдардын саны көбөйөт. Бул бир. Экинчи, социалдык жактан биригүү, биримдикти алып келет бул. Анан буга мүмкүнчүлүгү болбогондор, мисалы, ата-энеси эми жашы улгайып калган адамдарды зыяратка барганда, үй бүлөсү менен бирге өткөргөндө, ошол учурда жаш балдарына ошол майрамдын баягысын маанисин жашатууда бул дагы бир өзгөчөлүк. Бул биздин шартыбызга ылайык. Сиз айтып өттүңүз агай жогорудачы, мисалы, ошо кадыр түндө эмнелерди кылыш керек дегенде, баягы негизи ошол Куран, ошол түндө түшкөндү, Курандын мазмунун, Курандын ичиндеги бизге буйруктарды, тыюуларды, анан айткан нерселерин, үндөгөн нерселерин түшүнүп окуш керек дедиңиз да.
Бул деле ибадат албетте. Бул деле ибадат. Дагы кандай ибадаттарды дагы аткарган жакшыраак дейм? Мисалы ошол Кадыр түн негизи айттык го бизге бул Рамазан деди, Кудай Таала Рамазанга артыкчылык берди. Кадыр түн деп дагы бизге мындай артыкчылыктарды берип атат. Ошонун ичинде ар бир ибадаттын, ар бир жакшылык иштин же зыяраттын болсо дагы бир башкача дагы да сооптуулар дагы да көп болорун түшүнсөк болобу? Мен муну кыскача мындай айтмакчымын да. Биздин максатыбыз Куранды түшүнүү эмеспи? Куранды түшүнүү болсо, эгер бул айтылган ибадаттардын баардыгы Куранда болсо, анда ошонун ичинде айтылган ар бир ибадатты өз ордунда, өз мезгилинде орундатуу менин вазифам. Ар бир мусулмандын вазифасы. Бул намаз болсун, бул орозо болсун, же болбосо садака, нафака бардыгы, материалдык баягы ындай жардамдардын бардыгы Кудай айткан. Андан кийин беркиндей баягы мааневи руханий жактан адамдын өзүнүн жан дүйнөсүн байыткан ибадаттар. Булардын баары эгер Куранда айтылып аткан болсо, булардын баарын ар бирөөнүн орундатуу ар бир мусулманга парыз. Куранда айтылып аткан болсо. Мен ошентип эле баягы кыскача ошентип айтмакчы болдум. Биздин убактыбыз да соңуна келип калды, агай. Ушул деги эле Кадыр түн боюнча деги эле Рамазандын акыркы 10 күнү деп атпайбызбы? Мисалы тозоктон кутулуу деп. Жалпы эле биздин көрүүчүлөргө айткан каалоо тилектериңиз, насааттарыңыз эмнелерге көңүл бурсун, эмнелерге дагы көбөйтсүн дегенде, эмнелерден узак болсун, оолак болсун деген мааниде. Эми бул Рамазан айы 12 айда бир келген ай да. Баарыбыз, ар бир мусулман буну дайыма эңсеп, келерки Рамазанга жетишин Аллахтан тилеп жашайбыз. Эмне үчүн? Мына ошол айдын улуулугун жашоо үчүн, руханий жактан. Буну жашоо үчүн ушуга келдик, буга жеткен болсок, бул ай бизге Курандын кандай түшкөнүн, эмне үчүн түшкөнүн, пайгамбарыбызга кантип түшкөнүн жана сахабалар бул келген Куранды кантип жашаганынын бир баягысын, сүрөтүн бизге көрсөтөт. Буну бизге жашатат. Демек, буну жашагандан кийин, мындан кийин да баягы токтоп калбастан Куранды окууну, түшүнүүнү, аны менен амал кылууну эч качан келерки Рамазанга чейин таштабашыбыз керек. Адамдарга жардам бер. Закат болсун, эми баягы закат баягыдан Рамазанга болот. Андан кийин баягы жардамдашуу маселелери. Бул ибадаттар, материалдык ибадаттар дагы болду, Рамазанда өттү, болду, эми ушу менен бүттү деген нерсе эмес. Буну биз улантышыбыз керек. Мен ошондо гана Курандын, Кудайдын мага айткандарын жашаган болом. Мен ошондо гана Кудайдын айткандарын орундаткан болом. Мен аны орундатыш үчүн аны жашашым керек. Аны жашабай туруп аны орундатыш кыйын. Бул нерсени, Куран окууну, Куран илимдерин окууну, Куранга, ислам динине байланыштуу китептерди окууну биз Рамазан бүттү, болду, эми майрамдайбыз, эмки жылда дагы окуйбуз деген баягы алып келбешибиз керек. Мындан артта калбашыбыз керек. Айтып атпайбы, Ибн Месудтун жана баягысын көрдүм. Рамазандын 20-сынан кийин ар бир түндө Кадыр түнүн издегиле деп. Демек, келерки Рамазанга чейин бизи издөөнү унутпайлы. Чоң рахмат агай. Бүгүн бизге ошол Кадыр түн деген эмне, анын мааниси, анын артыкчылыктары, ошол эле Куран ушул Кадыр түндө түшүп баштады деген аяттын негизинде Кадыр сүрөсүнүн мисалы мазмуну жөнүндө дагы айтып бердиңиз. Кадыр түндө эмнелерге көңүл буруш керек, кайсы ибадаттарды аткарыш керек экенин айтып өттүңүз. Ооба, бизге дагы ошол айткан нерселерди орундатып насип болсун. Баардык көрүүчүлөрүзгө, баардык бир тукумдарыбызга сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздин дагы Кадыр түнүңүз кут болсун. Рахмат. Бу жалпы кыргыз элибиздин, жалпы мусулман дүйнөсүнүн Кадыр түнү кут болсун. Куранды эч качан колубуздан түшүрбөйлү, дайыма аны менен амал кылууну да унутпайлы демекчимин. Амин, айтканыңыздар келсин. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр, негизинен эле бүгүн биз Кадыр түндүн маанилүүлүгүн, артыкчылыктарын сүйлөштүк. Мындай да, негизинен караганыбызда бизге мусулман үчүн биз ислам динине негизги булактарын, негиздерин окуганыбызда бизде бул дүйнө менен акырет ар дайым баланста болот, ар дайым тең салмактуулукта. Мусулман үчүн ар бир күн, ар бир түн, ар бир сааты маанилүү да. Себеби Кудай Таала менен болгон байланышты, коммуникацияны үзбөй дайыма ошонун негизинде болушубуз керек. Бирок Кудай Тааланын бизге чындап эле аябай тартуусу да, бул белеги катары, мисалы
ошол айлардын ичинен Рамазанды берип койду. Ошонун ичинен Рамазандын ичинен дагы бизге белек катары бул Кадыр түндү дагы Кудай таалам ыйык экендигин, ошол түндө, ошол кечеде кылынган ибадаттардын дагы артыкчылыгын дагы бизге көрсөтүп кетти да. Бизге буну баарыбыз бир шанс, мүмкүнчүлүк катары билишибиз керек экенин сездик. Биз ошол Кадыр түндө дагы мен мындай түшүнүп атам, Кадыр түн дагы бизге бир мүмкүнчүлүк, шанс да. Ошолго себеби ар бир мусулмандын өзүнүн иши бар, жумушу бар, өзүнүн жашы бар дегендей, баарынын эле руханий абалдары бирдей болбойт. Ар кимдин мотивациясы, перформансы ар башка, бирок ошолор дагы бул Кадыр түндө бир өзүнүн ушул кечеде ибадаттары менен, ушул кечеде тобалору менен өзгөчө буга чейинки кылган эсеп кысабы болсо, өзүнүн тоба кылып, мындан кийинки иштерин дагы пландагаш үчүн дагы бир бул Кадыр түн чоң мүмкүнчүлүк жана биздин дагы азыркы учурда дагы бул социалдык жактан дагы бирге болууга, мечиттерде дагы тоссо, мечиттерде дагы өткөрсө дагы жакшы болот деп айтсак болот. Кадырлуу көрөрмандар, ошону менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыгып кетти. Адатагдагы эле кызматта мен Уланбек Кылмырза уулу болдум. Баарыңыздардын Рамазан айы кут болсун. Ушул өзгөчө акыркы 10 күндүктөбүз Рамазан айында. Бул күндө дагы жогоруда айтып өткөндөй ар бир күнү Кадыр түн дагы болуп калышы мүмкүн. Ошол кылган ибадаттарыбыз, жакшылыктарыбыз, өзүбүзгө берген тобаларыбыздын баардыгы Кудай Таала тарабынан кабыл кылсын. Баардык сиздердин дагы жакшы тилек максаттарыңыздар орундалсын деген ниетте бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.